Күн эке бөлүнөт. Бир баягы күн дегенде биздин адаттагы түшүнүктөгү күн болот. Бул баягы күн чыгып баштагандан баштап туруп, анан күн батканга чейин деп айтабыз. Анан шар'ий бар. Шариатта күн деген бар. Шариатта күн деген сөздүн фажри садык менен башталып, шам убактысынга чейин созулган күн деп аталат. Мына ошону так бөлгөн учурда чак түшкө келип калат. Ошол чак түш эмне болуп эсептелет? Ниеттин бүткөн убактысы болот. Ошол чак түшкө чейин эгер ниет кылынып калбаса, анда орозо болуп эсептелбейт. Ошон үчүн алымдар айтат: "Иля дахватил кубра" дейт. Чак түшкө чейин, чак түшкө алып келбеш керек. Чак түштөн бир аз мурун ниет кылыныш керек. Чак түштөн бир аз мурун ниет кылыныш керек болуп эсептелет. Чак түштүн өзүнө дал келбеш керек ниет. Буну жакшылап туруп түшүнүш керекпиз. Эми адатта туугандар, адатта эч ким андай кылбайт. Саат 12-ге чейин созуп туруп анан ниет кылбайт. Ниет кыла турган болсо, эртең менен ниет кылып койот. Бирок маселе ошондой жагдай келип калган болсо, эгерде себеп дегенде фикх ошондой нерсе. Фикх ошондой алымдарыбыз, Алла Таала алардан ыраазы болсун. Иши жок, бул иштерди ойлоп чыгарган маанисинде эмес. Балким пайгамбардын үммөтүнөн кээ бири ошондой бир жагдайларга туш келип калган болсо, шашып калбасын деген сөз. Шашып калбасын. Шариатта жооп берилбеген бир да маселе жок. Шариатта жооп берилбеген, берилбей турган бир да маселе жок. Кыяматка чейин бир да маселе чыкпайт. Жоопсуз калган кыяматка чейин жоопсуз калган бир да маселе чыкпайт турган.